Данияр Мейкович, вот мына канча иштеп атабыз. Өткөнбү буга чейин бир комитет мурдабы Дастан Далабаевичтен анан коллегалардан сурандык элек. Ушул средства, возмещаемые государством по результатам деятельности надзорного органа деп атат да. Жанагы элде кустуризация процессинде бюджетке түшкөн каражат боюнча маалымат берили деп суранбадык белек? Берген жок да. Мисалы мага келген жок, 19 бюджет комитетinin хотя бы депутаттарына берили десек, бир да кагазды сизге, я не знаю, может они вам отдельно занесли эту бумагу, но эчимге берилген жок да. Сиздин көзүнчө айтылбады беле, 2 жума мурда сураганбыз. Алып келебиз деди, азыр мына ишенип коебуз, кайра макул деп коебуз. Алып келишпейт. Комитетти мында бирдеме сурасак, ошол эмне өкмөт жашырып атат, аны мен түшүнбөйм. Канча каражат түштү? Канча ишкерлерден каражат түштү? Канча мыйзам бузулгандын натыйжасында ошол эле возмещение болуп, канча миллиард 10 миллиард деді беле? Какая сумма была речь? Ошол каражаттын неме маалымат бизде жок да. Эльвира Жылбекова, сиз ошол комитетте сунуш бердиңиз, биз сунушубузду эске алып, комитет чечим чыгарайлы? Мы комитет чечим чыгара элекпиз. Биз канча жол сунуш бердик, канча жол бияка келип алып, өкмөт мүчөлөрү айтышат, ооба сизге жазуу түрүндө беребиз. Канча мен маалымат сурадым беле башка маселелер боюнча жазуу түрүндө беребиз, сиздин көзүңүзчө айтат. Эмнеге комитет, биздин комитет буну көзөмөлгө албайт? Эмнеге биздин муакта аркабызда отурган сотрудниктер буну көзөмөлдөбөйт? Эмнеге ушинтип монда очередной эме бул кагаз келип калды, Назыр Дастан Далбаевич суроо берген эмнеге берип атат? Анткени маалымат жок да депутаттарда. Канча возмещение болду? Биз бюджеттен каражатты бөлдүрүп берип атабыз. А канча бюджетке канча түштү? Маалымат жок да. Буну биз комитетте талкуулап чечим киргизсек, биз бир күн ошону багыштайлы. Күн тартибине киргизели, келип комитетке ошол маалымат берсин деп. Жок, маалымат бергенден мурда кагаз жүзүндө биз алып келген күнү талкууласак, миллиарддаган суммалар жөнүндө сөз деп айтылып атпайбы өкмөт тарабынан? Ага чейин маалыматты алып, канча түштү, кимден түштү, добровольно, недобровольно дегенди мыйзам чегинде деп биз алдын ала хотя бы өзүбүзгө бир 2 жумада карап текшериш керекпиз аны деле биз. Хорошо, ошо айтып атпаймынбы? Териштире тургандай. А эмнеге бияктан келебиз деп беребиз деп коюп, вообще аткарышпайт айткан сөзүн. Же бул комитет мындай оюнчуктар көрүп калыштыбы? А баары бир деген тиги большинствону кол менен чогултуп алабыз деген маалымат мамиле болуп атабы? Мен түшүнбөй атам да, мисалы. Дастан Далабаевич, вы помните свой вопрос? Вам ответили? Ну вот, не ответили. Рахмат. Да суроолор барбы? Дастан Данияр Мейкович, сунуш. Ушуну комитетке, именно бюджетке канча каражат түштү эле? Возмещение за счет жанагы кустуризации, потом средства, возмещенные государством по результатам деятельности надзорного органа белгилеп, ошол 227 миллионду мына азыр сурап атышат да, өкмөт. А бирок вообще канча түшкөн, ошол боюнча же өзүнчө отурум кыла, бирок алдын ала ошону кагаз түрүндө бюджет комитет мүчөлөрүнө берип коюшсунчу деп суранат элем. Дагы бир жолу. Добуш коюп коюңуздарчы ошону. Дамир, ошол сунушту алкагында бүт маалыматтарды алып комитет мүчөлөрүнө бериңиздер, анан бир күнгө күн тартибине алып чыгып ошону талкуулайлы. Анда Эльвира Жылбекованын сунушуну баарыңар түшүнүктүү болду, Дош кое берейинби? Жок, сунуш башка. Сунушуну бул башка жалпы сиз жалпы сумманы айттыңыз, мону эмес да. Bunu emez, bu al başka. Oşa Elvira Жылбековдун сунушу Дош коем, Дош берген. Ким макул? Каршы. Жок, көпчүлүк Дош менен сунуш кабыл алынды.